Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Донор болуунун 6 пайдасын санап бермекчимин. Биринчи кезекте бул атеросклероздун алдын алат. Атеросклероз бул инсульт, инфаркт ооруларынын биринчи кадамы. Подагра оорусунун алды алынат. Ички органдар мурдага караганда жакшыраак иштеп калат. Ар кандай бизге керексиз болгон нерселер сыртка чыгарылып турат. Анан адаптация бешинчиси. Бул мисалы экидан бирдей авария болду дейли. Донор болуп жүргөн адамдын жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жогорураак болот. Экөө бирдей эле өлчөмдө кан жоготкон болсо дагы. Анан ар жолу кан бергенде организм жашарып, узагыраак жашоо мүмкүнчүлүгү артат. Билесиздер, аял адамдар эркектерге салыштырмалуу көбүрөөк жашашат. Мунун себеби балким ар жолу этек кире келгенде кан жоготуп туруусунан деле болушу ыктымал. Анан кимдер донор боло алат? Биринчи кезекте гемоглобин жетиштүү болуш керек. Аял адамдыкы 120дан жогору болсо, эркек адамдыкы 130дан жогору болсо донор боло алышат. Анан вирустук оорулар менен ооруган болбош керек, айрыкча гепатит менен. Ушундай шартта донор боло алат адам. Анан мунун моралдык дагы пайдасы бар. Биз бакытты дайым издеп келебиз. Ар тараптан бирибиз байлыктан, бирибиз бийликтен издейбиз. Негизинен байлыкты биз башка адамга жакшылык кылуу аркылуу алабыз. Көчөдө өтүп баратканда кайырчыга 1 сом таштап коюу аркылуу өзүбүздү канчалык баалап калабыз. Ал эми бул кан берүү аркылуу бир адамдын өмүрүн сактап атабыз. Анда өзүңүздү андан беш бетер бактылуу сезип, андан беш бетер баалап калабыз. Андыктан ушул кадамга барууну сунуштайм. Эч кандай зыяны жок организмге, пайдалары болсо өйдөдө айтып өттүм. Андыктан сөзсүз түрдө ушул кадамга барганы аракет кылыңыздар. Анан дагы бир пайдасы, мисалы, эч ким оорубай койбойт. Ар бир үй бүлөдө ушундай кыйынчылык учурлар катталып турат. Анан сиз бирөөгө жардам берип аткан болсоңуз, сизге дагы качандыр жардам келет. Бул жашоо өзү бумеранг. Ким эмне тартууласа башкаларга, ошол нерселерди өзү дагы убакыт өтүшү менен алып турат.